Бүгүнкү күнү Кыргызстанда Тоо-Кен тармагында жалпы 20га чакты компания иш алып барат. Алардын 6-сынын иши быйылкы октябрь окуяларынан кийин токтоп калган. Жергиликтүү эл тарабынан болгон басып алуулар инвесторду дагы бир ирет сестеткен деген Тоо-Кен металлургия кесиптик бирлигинин төрага орун басары Алмазбек Жакыпов айтып чыкты. Ар бир компанияда мисалы алыс кетпей бул жерден алсак, мына Алтынкенде деле ошондой чыр-чата кызычуу болушту. Бул жерде иштеген кишинин саны 1000ге жакындап калды, биздин жарандар. Эми андай эле ала келсек, ошол эле Full Gold Mining'де болобу, ал жерде бир 700-800 биздин жаран иштейт. Бир жакта жана Терексайда ал жерде дагы ошо 1000ге жакын кишилер бар. Ошонун баарын чогултуп эсептеп келип отурсак эле ошол көп киши жанагындай жумушсуз калып калгандат да. Октябрь айындагы окуяларда эле Таластагы жер үй кени 200 адамдын курчоосунда калып өрттөлдү. Анын кесепетинен компания ири көлөмдөгү чыгымга учурады. Чындыгында бул окшогон окуялар бир гана чет өлкөлүк инвесторду чочутпастан мамлекетке түшкөн ири каражат агымын токтотуп коюп жаткандыгын өкмөткө караштуу энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети белгилөөдө. Жакынкы күндөрү инвестор менен жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөрдүн негизинде ишин токтоткон компаниялар жумушун жандантаары маалым болду. Кудай урса биринин аркасынан бири ачылып келатат. Биздики президенттин милдетин аткаруучу ошол кезде Садам Нуркожо Жапаров ошондо дагы айткан, биздики компаниялар иштеш керек, жергиликтүү калк жумушка ишке чыгыш керек. Себеп дегенде жаңы жыл келатат, үйлөрдүн элдин баары багыш керек. Ошон жаңы жылды кандай тозобуз, ошого карата дагы жылыбыз өтөт да. Ошон үчүн жаңы жылга чейин көп ири компанияларды мындай иштесин деп, ишке мындай иштеп кетсин деп суранып атабыз да. Бир эле Эти Батыр Терексай ишканасын мисалга алсак, бул компаниядан $1,5 миллион бюджетке түшпөй калган. Чындыгында геништеткен компаниялар менен элдин ортосундагы мамиле көп жылдардан бери жакшы болбой келе жатат. Кайсы гана бийлик келбесин, маселеге чекит кое элек. Мындай жагдайлардын жаралышына эксперттер көп учурда ишканаларда чет өлкөлүктөр иштеткени жана кен казууда мамлекеттин үлүшү аз болуп жаткандыгын себептешет. Ал эми өкмөт кенди иштетүүгө жергиликтүү компаниялардын каражаты жок деп түшүндүрүүдө. Ошондуктан серепчилер Тоо-Кен тармагындагы көйгөйдү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү менен чечсе болоруну айтып келишет. Ошол баягы норма сакталып келатат, эл менен барып сүйлөшүп алгыла депчи. Анан мындай жагдай болбойт да. Алар акчаларын салса, лицензиясын алса, анан эл менен барып сүйлөшөлү десе, эл жанагындай тиги шарт коюп коюп атат да. Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, элдин макулдугун алгандан кийин, анан келип аукциону болобу, конкурсу болобу, ошол компаниялар катышып, анан жеңип алса, анда ошол компаниялар эл менен түздөн-түз баягы сүйлөшүүлүү жолу менен чечилген маселе менен иштетип кете берет эле да. Ал жерде бардык маселелер камтылат эле. Ошол суу маселеси дагы, ошол жерде жайыт маселелери дагы. Мына бүгүнкү күндө ушул жагдайларды түздөн-түз чечпесек, жер казынасы мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизбесек, бул маселе чечилбейт, дагы уланып кете берет да, кете берет. Инвестор менен жергиликтүү элди бир пикирге алып келүү үчүн азыркы учурда атайын комиссия ишин баштоо алдында турат. Ага Кыргызстандагы Тоо-Кенчилер, жарандык коом жана жергиликтүү тургундардын кирери айтылууда. Негизи биздин кызыкчылыгыбыз бул деген мамлекеттик бюджетти толтуруу да. Ошол жагынан мындай иштер жүрүп атат. Комиссия түзүлдү, иш жүргүзүп атат. Биякта биздики комитеттин ичинде жумушчу топ бар. Ошол жумуш топтун ичинде биз да карап атабыз. Мурда лицензиялар кандай берилген, мыйзам чегиндеби же мыйзам бузуу, эгерде мыйзам бузуу жагы менен кетсе, анда биз ошонун баарын кайтарабыз да. Эми бул комиссиянын иши канчалык натыйжа берет, убакытка таштай туралы. Кошумчалай кетсек, учурда Кыргызстандагы Тоо-Кен ишканалары 3-ө, алар Кыргыз-Кытай, Кыргыз-Түрк жана Кыргыз-Казак компаниялары. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда Тоо-Кен тармагындагы ишканалардын 30% Кытай менен бирге түзүлгөн. Кыргызстандын ички дүңөнүмүнүн 10%, салык төлөөлөрдүн 25% жана өндүрүш көлөмүнүн 43% Тоо-Кен тармагы камсыз кылып келет. Чолпон Бейшелен кызы, Гүлчүрө Казымкулов, Нью ТВ.